O'zbekiston Respublikasining Rishton rayonida жүрөбүз. Сонун oyun зоовдор аябай жакшы. Бул жерде фестивал болуп атат, кол өнөрчүлөрдүн фестивалы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, сак саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Максутбек Маккамулу. Мен азыркы учурда Өзбекстан Республикасынын Рыштан шаарында турам. Бүгүн бул Рыштан шаарында кол өнөрчүлөр жарманкасы болууда. Бул жарманкага көптөгөн мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандан дагы келген катышуучулар катышып жатат. Бул жарманкага биздин Баткен областынан, Баткен районунан жана Баткен шаарынын делегациялары дагы келди. Сіздерге бұл чыгарылышта дал ушул жарманкеде кандай кызыктар болот, ошолор боюнча кенен тааныштырабыз. Кол өнөрчүлөрдүн фестивалына атайын барган кыргыз делегациясынын алгач эле Рыштан районунун акими Бахадыр Халиков жетектеген топ тосуп алып, фестивалдын ачылуу аземине алып барып, көптөгөн өлкөлөрдөн келген кол өнөрчүлөрдүн эмгеги менен тааныштырды. Көрүп зор экен. Андан соң иш-чаранын расмий ачылуу аземи башталып, анда Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев чакыруу үчүн ыраазычылык билдирип, кол өнөрчүлөрдүн эмгегин баалап өттү. Ассаламу алейкум, урматтуу Рыштан шаарынын тургундары, урматтуу апалар, урматтуу аксакалдар, урматтуу кол өнөрчүлөр, урматтуу Бахадыржан Рахматуллаевич. Сиздерди бүгүнкү ушул эл аралык кол өнөрчүлөрдүн фестивалынын жүрүшү менен Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүм атыман куттуктаймын. Азыр мына баштан аяк күбө болуп келдик. Жакшы иш-чара уюштурулуптур. Ушул жакшынакай иш-чараңыздарга бизди чакырганыңыздар үчүн, кыргыз делегациясын чакыргандарыңыздар үчүн Бахадыржан Рахматуллаевич, сизге Рыштан районунун калкына терең ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин бүгүнкү күндө дагы буга чейин биз чек аралаш аймактарда достукту, ынтымакчылыкты, соода саттыкты бекемдөө максатында өтө көп мына Бахадыржан Рахматуллаевич менен Саидбахрам Саидбурхановичтар менен биз жакшынакай иш-чараларды уюштуруп келебиз. Мындан кийин дагы ушундай иш-чараларды уюштура беребиз. Маданий массалык иш-чараларды уюштуруп атабыз. Бүгүнкү фестивалда кол өнөрчүлөр тарабынан кол жасалган буюмдар, чоподон жасалган көзө, кумган сыяктуу мыкты жасалгалары көрсөтүлдү. Мындай иш-чарага биринчи жолу кыргыз кол өнөрчүлөрү да келип катышып, кызматташуу боюнча макулдашышты. Ассаламу алейкум. Мен Мумбаев Надыр Болотбекович, Улуу Жибек жолу кол өнөрчүлөр гильдиясынын төрагасымын. Бизде азыркы күндө Кыргызстан Ош шаарында Рыштанда бүгүнгү болуп аткан эл аралык фестиваль боюнча Рыштан шаарынын керамика усталары менен биз меморандум түздүк. Бири-бирибиз менен bundan nары чогуу опыт алмашып, андан сырткары болуп аткан иштерди бизде дагы иш-чараларды өткөрүү боюнча ошол мына көрүп атасыңар чоң фестивалдарды. Ошол фестивалдар менен бизде дагы ошондой өткөрүш чоң максаттарды алдыга койдук. Кудай буйруса алдыга койгон максаттарыбызга жетишебиз. Рыштан районунун акими өз сөзүндө келгендерге ыраазычылык билдирип, кол өнөрчүлөр фестивалы жыл сайын өтүп турарын жана бул иш-чарага 40 миңге жакын өзбекстандык кол өнөрчүлөр жыл сайын катуу даярданарын белгилеп өттү. Биздин Рыштан tumanimizda kulolchilik san'ati rivojlangan, milliy an'analarimizdan hisoblangan bu kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish
va uni yetishtirish bo'yicha har yili bizda xalqaro kulolchilik festivali o'tkaziladi. Mana bu yil kulollar sayli o'tkazildi. 1-iyundan 5-iyungacha bir 30 dan oshiq davlat, chet davlatlar va 50 dan oshiq mahalliy ustalar bu saylda qatnashib o'zlarining ishlab chiqargan mahsulotlarini namoyon qilib ko'rsatish olib borilyapti. Har yili bu bizni an'anamizga kirib qoldi. Milliy kulolchiligimizni rivojlantirishda muhtaram prezidentimizni olib borayotgan islohotlari va ularga yaratib bergan tizimlari orqali hozirgi kunda tumanimizda 30 mingdan 40 minggacha aholimiz mana shu milliy kulolchilik san'ati orqasidan bandligi ta'minlanib kelmoqda. Belgiley ketsek, iki ülkenin dostluk, qo'shnilik muomalesinin yürüyüşünde bunday madani iş-çaralar tez-tez belgilenip keladi. Batken rayonunun hakimi iki ülkenin hizmetdaşlığı jogorku dengede yürüp жатканын belgilep, Kırgızstanda Özbek madaniyat gündörü, al эми Özbekistanda Kırgız madaniyat gündörü ötüp turарын айтып өттү. Бүгін Өзбек Республикасының Риштан районында Риштан районунун акими Бахадыржан Рахматуллаевичтин атайын расмий чакыруусу менен Баткен районунан жана Баткен шаарынан атайын расмий делегация келдик. Бул жерде эл аралык кол өнөрчүлөрдүн фестивалы уюштурулуп өткөрүлдү. Бул фестивалга биз дагы мейман катары келдик. Биз буга чейин Риштан, Сох жана Фергана райондору менен атайын ишмерченин негизинде элдерибиздин арасында достукту, ынтымакчылыкты, соода экономикалык жана маданий байланыштарды чыңдоо максатында бир топ жумуштарды өткөргөнбүз. Мындан кийин дагы өткөрөбүз. Бул иш-чаралардын бардыгы ушул президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жана Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирамоновичтердин Кыргыз жана Өзбек республикаларынын ортосундагы ынтымакчылыкты, достукчулукту бекемдөө максатында койгон тапшырмаларынын жана программаларынын ишмерчемдеринин алкагында жүргүзүп жаткан иш-чара. Мындай иш-чараларды биз мындан дагы өркүндөтөбүз. Буга чейин биздин районубуздун жана шаарыбыздын аймагында өзбек делегацияларынын, өзбек багбандарынын, өзбек кол өнөрчүлөрүнүн, өзбек ишкерлеринин катышуусунда бир топ жумуштар, иш-чаралар, ярмаркалар өткөрүлгөн жана туризм багыты боюнча дагы биздин аймакта Өзбек Республикасынын аймагында түрлүү иш-чаралар өткөрүлүп келген. Мына ушундай жылуу маанайда өткөн кол өнөрчүлөр фестивалына Кыргыз делегациясы менен биз да катышып, эки өлкөнүн достугу түбөлүк болсун деген тилек менен коштоштук.